Байлыктын 4 себеби. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Менин атым Чыңгыз Исмаилов. Бүгүн байлыктын 4 себеби деген теманы сиздерге ачып берем. Эгерде сиздерге бул видео кызыктуу болсо жана аягына чейин көрөм десеңиздер, анда +10 деген бааны комментарийге кош коюңуздар. Жана ушул түз эфирде активдүү катышыңыздар. Мисал үчүн ар бириңиздер азыр кайсы жерден көрүп атасыздар жана атыңыз ким жаза кетиңиз. Бүгүнкү тема өтө кызыктуу болот. Байлыктын 4 себеби. Мен деген муну жөн эле ойман чыгарып айткан жокмун. 2008 жылдан баштап элдер менен түзмө-түз иштешем. Андан сырткары 2012 жылдан бери жеке ишкер менен алектенип келем. Жана жакын арада байлык жөнүндө, акча жөнүндө китеп жаздым. Кудай буйруса азыр басмаканага берилип атат да. Ал жакта ар бир адам бай боло алат деген темада аталышта китеп жазып чыгарам, Кудай буйруса. Анда эмесе байлыктын 4 себеби. Мына эң биринчи себепке токтоло кетейин. Эң биринчи себеп бул өтө маанилүү да. Мунусуз аракет кылсаңар деле болбойт. Ошон үчүн эң биринчи иретте бардыгы аң сезимден башталат да. Анткени аң сезимдин аркасынан анан биз кыймыл аракет кылабыз да. Ошон үчүн аң сезиминдин негизинде биз биринчи ойлонобуз. Дайыма тиги элдер менен сүйлөшпөсөк да өзүбүз менен өзүбүз сүйлөшөбүз да. Ошон үчүн байлыктын эң биринчи себеби бул ички ишеним, аң сезим жана ой жүгүртүү. То есть бардыгы ушул биздин ички дүйнөбүздөн жаралат да. Мына көп адамдар өзүнүн аң сезиминде бай болуш туура эмес, бай болуш уят, башкалар бай боло алат, бирок биз бай боло албайбыз. Ата-энем жөнөкөй адам болуп жашап кеткен, мен деле демек жөнөкөй адам болуп өтөм деп ушундай туура эмес ишенимдер бар да. Бул жашоодо бардыгы эле кадимкидей эле толук кандуу, жетиштүү эле бай болуп жашаш керек да негизичи. Эмнеге дегенде Кудай Алла Таала бүт эле берди да. Буту колду берди, акыл эсти берди, бекемден соолукту берди. Анан азыркы жашоодо билим алуу, маалыматка бүт жарды болосузбу, кедей болосузбу, бай болосузбу, бардыгынын мүмкүнчүлүгү бирдей билим ала алат да. То есть сиз кандай болбосоңуз, кандай жашабасаңыз дагы азыркы билимге жана маалыматка бирдей мүмкүнчүлүк ала аласыз да. Бардыгы эле интернетти ачса, бүт эле билимдер бар. Вот ошондуктан мен низший слоймун, анан какой-то бир верхний слой бар, мен баары бир ал верхний слойго өсө албайм десеңиздер жаңыласыз да. Ар бир адамдын бай болууга мүмкүнчүлүгү бар жана укугу бар. Ошондуктан бүт бардыгы өзүңүздүн жашооңуз, келечегиңиз, колуңуздагы мүмкүнчүлүк өзүңүздүн гана колуңузда да. Жана жарды үй бүлөдө жараласызбы, бай үй бүлөдө жараласызбы, ар бирине бирдей ресурс берилет. Ошол эле бирдей убакыт берилет, ошондой эле бирдей энергия берилет. Анан жашоо турмушта убакыт менен энергияңды кантип пайдаланасың? Ошол бүт бардыгы өзүңдүн гана жоопкерчилигиңде да. Эгерде мен менен макул болсоңуздар, комментарийге +10 деп жазып коюңуздар. Эң биринчи мен сиздерге айтып кеттим, ушул аң сезим өтө маанилүү да. Эгерде аң сезимиңизде, оюңузда мен бай болууга укуктуумун, мен таза эмгек, адал эмгек менен иштеп таба алам деп өзүңүздөргө сөз берсеңиз, бул эң биринчи условия да. То есть мунсуз, то есть туура аң сезим болмоюнча бай болуш өтө кыйын. Мисал үчүн тиги кичинекей кезде акча боюнча көп уруш талаш болсо, кийин чоңойгондо деле ушул акчанын аркасынан көп уруш талаш болот, кой деп эле акчасын жогото беришет да. Же болбосо кичинекей чагында ошол акчага байланыштуу кырсыктарга учураган болсо, мисал үчүн бирөө урдап кетсе, ууру кирген болсо, же болбосо эшиктен бирөө тоноп кеткен болсо, ошол подсознательно түпкү аң сезими аркылуу байлыктан, акчадан кача берет да. Өзү ою менен акчага жетейин, бай болоюн дейт, бирок түпкү жеринен жана подсознательно акчадан кача берет да. Анан мындай адамдар план койбосун, билим албасын, акча чогултпасын,
бир какой-то бир чекке келет да, кайра эле артка эле ооп кете берет да. Ошон үчүн бул адамдар эң биринчи ички дүйнөсүн кадимкидей түшүнүш керек. Мен эмнеге кайра эле мурунку абалыма келип калып атам, эмнеге мен байлыктан качып атам, эмне мен акчаны керексиз нерселерге коротуп жок кылып салып атам деп терең өзүн изилдеп көрүш керек да. Ошондуктан дагы бир сир айтып кетейин. Эң биринчи байлыктын себеби бул туура ой жүгүртүү, туура ниет жана ички болгон аракет да. Экинчи байлыктын себеби бул багыт же болбосо максат да. То есть сиз конкретный бир багытты же максатты алышыңыз керек дагы, анан кечке эле оомо болбой ошол жакты карманышыңыз керек. Мисал үчүн сиз курулуш багытын алдыңыз. Мен курулуш жагынан оор болсо дагы ушул жакты мен изилдеп, үйрөнүп, өмүр бою ушул курулуш багытын өркүндөп өстүрөм десеңиздер, канчалык кыйын болбосун, канчалык түшүнбөстүктөр болбосун, өзүңүздүн бир багытыңыз бар да, мен ушул курулуш жактан өркүндөп өстүрөм деп өзүңүзгө сөз бердиңиз. Демек, ошол жакты өркүндөп өстүрөсүз да. Кээ бир адам алышы мүмкүн, мен билим берүү багытын алам. То есть кичинекей балдар болобу, жетсатта, же болбосо мектеп болобу, же чоңдор болобу, мен ушул адамдардын деңгээлин өстүрүп, таза, жакшы, ийгиликке жете турган билимди берип, ушул билим берүү багытты алдым деши мүмкүн да. Кээ бир айтышы мүмкүн, мен ушул медицина багытын алам. Бүт адамдар оорубасын, ден соолугу бекем болсун. Мен ушул калктын саламаттык сактоосун аябай жакшы салым кошом деп, то есть ошол медицина багытын алат да. Ошон үчүн эгерде багытты алсаңыздар, бул жашоодо уже ообойсуңар да. Мына мисал үчүн сиз бир чоң бакт алдыңыз да, анан бакт алып туруп эле бир жака отургузуп, бул жер өспөйт окшойт деп, аны кайра жулуп туруп башка жака өстүрө берсеңер, андан эч кандай бир толк чыкпайт да. Анткени ал тамырлары эмелеп тигил жерге кирип баштаганда, сиз аны сууруп салып атпайсызбы? Ошондой эле адам бир багытты тандаганда, анын тамыры биринчи сбой боло кетти, кайра связь да. Ошон үчүн эгерде сиздер бир багытты тандабай эле кечке оомо боло берсеңер, анда байыш, өзүңдүн ордуңду табыш өтө эле кыйын бул жашоодочу. Анткени бүт кесипти алалы, багытты алалы, дароо эле ийгилик жаралбайт да. Анткени мисал үчүн бир данекти отургузуп, аны суу куюп баштасаң, ал эч качан өйдө сразу өспөйт да. Ал биринчи тамырлашып, тамыры бекемдеп, абдан тереңдикке кетет да, тамырчы. Кадимкидей тамыры биринчи абдан көп жылга чейин ылдый кетет дагы, андан кийин кичине жайлап анан өсүп чыга баштайт да. Ошондой эле адамдын бир ийгилик жаратуусу дал ошол данек сыяктуу эле да. Сиз биринчи багытты тандайсыз, ысык болобу, суук болобу, биринчи ийгилик жаратамбы, жаратпаймбы? Мына мен ушуну тандадым, мен ушул жактан көп узак мөөнөттө ийгилик жаратам деп сөз бердиңиз. Ушул чөткү максат коюу, багытты тандоо дегенге кирет да. Ошондуктан кайра кайталап өтөйүн. Эң биринчиден туура аң сезим керек. Мен бай боло алам, мен өзүмө уруксаат берем, мага бай болуш мүмкүн. Анткени ар бир адам уже эле бүт ресурстары менен, мүмкүнчүлүгү менен жаралган. Бир гана мен өзүмө ишенип бай болом деп айттыңыз да. Экинчиден максатты, багытты койдуңуз. Бул багытты мен тандадым, кандай ысык суук болбосун, ушул багыттан ийгилик жаратам деп айттыңыз да. Эми үчүнчү байлыктын себеби бул күнүмдүк кыймыл аракет жасоо да. Мисал үчүн сиз багытты тандасаңыз, мисал үчүн мен ушул билим берүү, элдердин билим деңгээлин жогорулатам деп багытты тандасаңыз, анда өзүңүз күн сайын билим алышыңыз керек да. Өзүңүз күн сайын эң аз дегенде эле 3-4 саат билим алышыңыз керек, пайдалуу интервьюларды көрүшүңүз керек, китептерди окушуңуз керек. Ошол билгениңизди кайра бөлүшүп башташыңыз керек да. То есть консультация,
бир жеке консультация бересизби, монтип түз эфир видео тартасызбы, же постоянно тиги кыскача видео кылып чыгарасызбы? Демек сиз тапкан бүт билимиңиздин баарын тең эң пайдалуусун сизге мындай инсайт жараткан эң керектүү видео чыгарыппы, ишил кеңеш бериппи, кайра эле элдер менен бөлүшөсүз да. То есть ошондо сиз миссияңызды аткарып аткан болосуз. Анан бара ошол өзүңүздүн айткан билимиңизди структуралап туруп, же болбосо бир бала бакчага ошол система методикаңызды бересиз, же болбосо мектептин методикасын бересиз, же болбосо университетте кошумча билим катары бересиз, же болбосо ошол билимиңизди системалаштырып бир китеп жазып чыгарасыз. Демек, эгерде сиз мисалы үчүн бир багытты тандасаңыз, күнүмдүк кадамдарды унутпаңыз да. Күн сайын сиз ошол багытыңызды, миссияңызды, максатыңызды аткарыш үчүн тандоо жасап туруп, ошону жазашыңыз керек да. Мисалы үчүн сиз жалкоолонуп жаткыңыз келет, сиз деле башка адамдардай сейилдеп бир жерде тиги клубтарда бийлегиңиз келет, же болбосо дагы бир нерсе толтура шылтоолор көп. Бирок сиз ошону осознанно жертва кылып, кой, мен өзүмдүн багытымды тандагам, мен 3 саат ушуну жазашым керек, жазагандан кийин барып эс ала берсем болот деп туруп, күн сайын ошону тандаш керек да. Мен багытты тандагам, эми күн сайын аракетимди жазашым керек. Вот ошондо анан сиз убакыт мөөнөттүн ичинде аябай чоң жыйынтыктарды көрсөтө аласыз. Мына сиз мисалы үчүн 10 жыл мурун баштаган болсоңуз, 10 жыл мурун баардык эле мектепти бирдей бүткөн, бирөө бай үй бүлөдөн, бирөө орточо үй бүлөдөн, бирөө возможно даже кедей үй бүлөдөн. Бирок 10 жылдан кийин үчөөнүн тең жыйынтыктары, динамикасы, результаты такыр башкача болуп калат да. Жанагы кедей үй бүлөдөн деген бала аябай көрүнүктүү тим эле сонун бизнес ачып, ийгиликке жетип кеткен болот. А жана бай үй бүлө деген баланы карасаң, эч нерсе болбой эле бир жумуштан жумушка ыргып жүрөт да, бир ийгилик жарата албайчы. Ошон үчүн бул кандай ата-энеңиз болбосун, кандай азыр при старте деп коет да, то есть башталгычта кандай айырма болбосун, эгерде сиз мен айткан туура аң сезимди коюп туруп, туура багыт максатты коюп туруп, анан күнүмдүк кыймыл аракетиңизди жасасаңыз, сөзсүз түрдө 10 жылдан кийин аябай чоң ийгиликтерди жараткан болосуз да. Азыр Кудайга шүгүр, жакында эле, буквально жарым саат мурун эле бир эже менен сүйлөштүк. Ал уже 60-тан өткөн долларовый миллионер да, аябай чоң мүлктөрү бар. Анан ошол мага жакшы кайрат сөздөрүн айтты да. Мен сизди деген кайра көрүп карап атам. Күндүр түндүр тынбай өзүңүздүн багытыңызды иштеп атасыз деп жакшы сөздөрүн айтты да. Демек сиз өзүңүздүн багытыңызда эмгек жасап иштеп баштаганда башка адамдардын дагы көзүнө көрүнүктүү болуп, аларга дагы кадимкидей дем бере баштайсыз да. То есть бул жашоодо эң чоң башка бирөөгө таасир тийгизүү бул үлгү көрсөтүү да. Эгерде өзүңүз үлгү көрсөтсөңүз, анда адамдарга таасир тийгизе аласыз. Вот ошондуктан эң биринчиден туура аң сезим, экинчиден туура максат багыт коюу, үчүнчүдөн күнүмдүк кыймыл аракет, анан төртүнчү, ошо байлыктын төртүнчү себеби бул каржы боюнча сабаттуулук да. То есть акчаны туура пайдаланганды да билиш керек. Анткени сиз любой акчаны сиз же болбосо кыска мөөнөттө табасыз, же болбосо түбөлүк мөөнөттө табасыз да. Эми ушунду түшүндүрүп берейин. Кыска мөөнөттө акча табуу деген азыркы адамдардын подработкалары, шабашкалары, бир жерде бир карьера өспөгөн жерге барып, акча үчүн айлыкка иштегени, же болбосо бир нерсени алып сатып коюусу, же болбосо такси айдап жүргөндөр, мына ушунун баары кыска мөөнөттө акча табуу да. Сиз азыр бүгүн бир айга акча таптыңыз, бирок анын келечеги жок. Сиз айырда канча тиги убакыт өткөрбөңүз, ошол эле калыпта кала бересиз да. Анан түбөлүк акча табуу деген бар да. Түбөлүк деген сиз ошол багытты
Bir ayda 5%, bir ayda 10% кадимкидей өстүрүп өркүндөтө бересиз. Мына мисал үчүн спортчу деген мисал үчүн 30 жашка чейин карьерадан өссө болот. Бирок күн сайын ошол тренировка кылган сайын, кичинекей соревнованияга чыккан сайын ал 1% 5% жакшырта берет да. Ошентип кандайдыр бир чеберчилигине жеткенде олимпиада медалин утат, аябай атак даңкка жетет, чоң гонорар акчаларды алат да. Ошол эле Дмитрий Бивалды алыңыз, же болбосо Валентина Шевченкону алыңыз. Биринчи алар биздин катарыбызда эле жүргөн, тетиги спортзалда тренировка кылып жүргөн, күнүмдүк жертва кылып, туура питание кылып, тренировкаларга барып жүргөн балдар мына ошентип отуруп аябай чоң дүйнөлүк атак даңкка, чоң гонорарларга жете алды да, мисал үчүн. Ошон үчүн булар чөткө багытты тандаган, анан күнүмдүк ошол жертваны жасай берген да. Дароо эле акча тапкан эмес, бирок булар түбөлүк акча киреше булагын түзүп атат да. Анткени ошол гонорардан тапкан акчаны булар недвижимостька салышы мүмкүн, же башка дагы акча алып келе турган булактарга салышы мүмкүн да. Эми ушундай эле түбөлүк акча табуу дегенди көп кесиптерге бөлүп койсок болот. Мисал үчүн хирург ошол убакыт өткөн сайын даражасы көтөрүлөт да. Анткени ар бирибиз не дай бог операция кылабыз десек, если хирург жаш болсо, кадимкидей биз тынчсызданабыз да. Наоборот, с возрастом хирург болсо, наоборот, бул тажрыйбалуу, ушуга барыш керек деп аракет кылабыз. Ошон үчүн хирургтар, юристтер, бухгалтерлер, банкирлер, любой кесипти алалы, канчалык убакыт өткөн сайын булардын баасы өсө берет да. Анткени убакыт өткөн сайын булар тажрыйбалуу болот, билимдүү болот деп ошолорго барганга аракет кылабыз. Демек, эгерде бир багытты тандаган болсо адам, анда күн өткөн сайын, жыл өткөн сайын мунун баасы өсөт экен да. Вот ошону мен түбөлүк акча табуу деп айтсам болот да. Мисал үчүн ошол эле сиз эгерде өзүңүз үй куруп баштасаңыз да, биринчи эптеп, септеп, ар кайсы жактан акча сурап атып бир үй курдуңуз да, бир проектти ийгиликтүү жасадыңыз, ал жактан киреше көрдүңүз, ошондон кийин анан сизге көбүрөөк адамдар ишене баштайт, дагы көбүрөөк каржы булак, инвестиция тартып келе аласыз, кийинки үйлөрүңүз бат-баттан курулат, бат-баттан сатылат да, мисал үчүн. Ошон үчүн ар бир ишти алсак дагы, эгерде мындай түбөлүк ушул жактан ийгилик жаратам десеңиздер, анда фокусту жоготпой, ооп кетпей, кыйынчылыкта биринчи, экинчи кыйынчылык болсо эле таштап салбай, ошону до конца иштеп аракет кылыш керек. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, бай болуш ар бириңиздин колуңуздарда, бул өзүңүздүн гана жоопкерчилик да. Эгерде сиздерге дароо эле мен акча деп $1 миллион берип койсо, сиз аны башкара албай каласыз да. Анткени чөткү багытыңыз жок, чөткү максатыңыз жок, анан муну кандай бир иш кылам деген видение жок болуп атат да. Ошон үчүн биринчи мен айткан кадамдар эң маанилүү. Эгерде ушул кадамдарды биринчи кылсаңыздар, анын аркасынан ийгилик жарата берсеңиздер болот. Ошон үчүн дагы бир сыйра баардыгын кайталап кетейин. Бай болуш үчүн, акча табыш үчүн 4 кадамды сөзсүз түрдө жасашыңыз керек. Эң биринчи кадам бул туура аң сезим, туура ой жүгүртүү. Мен бай болсом, көп адамдарга жардам бере алам. Мен акчанын аркасынан көп жакшылык жарата алам деп өзүңүзгө бай болууга уруксат беришиңиз керек да. Мисал үчүн мен дайыма билим жагын коргоп келем да. Мына мисал үчүн ошол эле университеттерде аябай чоң ийгилик жараткан студенттер бар. Ошолорго как раз конкурс кылып туруп, буларга стипендия төлөп берем да. 20 студенттерге мен ай сайын кадимкидей өз чөнтөгүмөн стипендия берем. Демек, мен ушул билим жагын коргоп атам да. Демек, акчанын аркасынан көп пайда, жакшылык жасаса болот. Бул биринчиден. Экинчи байлыктын себеби бул чөткү багытты тандап алуу да. Мына мен ушул багытты тандадым. Канчалык оор болбосун, мен муну түбөлүк өнүктүргөнгө бүт өмүрүмдү жумшайм. Мен күн сайын ушул жактан
кандайдыр бир баалуулук жаратам деп ушул багытты тандашыңыз керек да. Анан үчүнчүдөн ошол багытка жетиш үчүн сиздер күн сайын кадам ташташыңар керек. То есть жөн эле ушундай багытым бар, максатым бар деп жата бербей, күн сайын кадам жасаш керек да. Мен жана айтып кеттим да. Мисалы үчүн кээ бирөө, ну скажем, даже эң элементарный нерсени алалы, бул кыздар салон красотыда иштейт да. Анан ошондо деле клиент болсо болот, клиент жок болсо жок болот деп эле дополнительно өнүгүшпөйт да. А сиздер деген жөн эле отура бербей карагыла да, новый моундай болуптур, тигиндей болуптур деп жаңы эмелерди осваивать этип, ошону тиги соцсеттерге чыгып, азыр соцсет, интернет аркылуу өзүңүздүн чеберчилигиңизди көрсөтсөңүздөр, дароо эле тигил бүт мейкиндик ачылып атат да. Ошол эле тигил салон красоты багытынан деле канча деген звездылар бар да. Ошол эле тигил Говор сыяктуу жана башкалар да. Эми мырзаларды алсак, то же самое. То есть тети кеминде бир бала бар экен, стройматериал сатат экен. Ошол аябай сонун лайфхак табыптыр, бир дөңгөч алыптыр, бревно. Анан балка менен мыкты кагыш керек экен да. Анан ошол балка менен мыкты кагыш үчүн атайын кеминге барып азыр стройматериал сатып алышат экен да. Демек дайыма ошентип ойлонуп, эгерде бир багытты тандасаңыздар, кантип ушуну элге жеткизем, кантип ушуну өнүктүрөм, кантип дагы мындан жакшы чебер болом деп аркасынан күн сайын кадам жасап, изилдеп аракет кылыш керек да. Анан аракет кылбасаң, Кудай өзү үйрөт, Кудай өзү билет деп жата берсең, анда эч нерсе жаралбайт да. Кудай Алла Таала итак эле бардыгын берди. Акыл берди, ден соолук берди. Эми калганы өзүңүздүн аракетиңизден да. Анан төртүнчүдөн каржы сабаттуулук да. То есть актив деген эмне, пассив деген эмне, ошонун баарын билиш керек. Эмнеге дегенде актив бул акча алып келе турган, убакыт өткөн сайын баасы өсө турган буюмдар да. Мисалы үчүн жер актив болот, помещениялар коммерческий болобу, турак жай болобу, баасы өсөт. Жана оборудование өзүңүздүн бизнесиңе керек, оборудованиялар ошонун баары актив. Пассив деген жанагы кур акчаны коротуп жок кылып салуу да. Ал эч кандай кошумча акча алып келбейт, же болбосо убакыт өткөн сайын өзүнүн баасын жоготот да. Мисалы үчүн машина алып, аны айдап, эч кандай жумушка кереги жок болсо, ал машинанын баасы арзандайт. И плюс обслуживанияга көп акча салыш керек да. Же болбосо той берип салуу да азыр бизде. Бир чардаш керек, 2-3 жыл чогултуп акчаны, анан мына той кылып элдерге мактанып көрсөтүш керек дейт да, анан жок кылып салат да. Той берсеңиз бериңиз, бирок ал үчүн пассивный источник дохода болуш керек деп ойлойм да. Мисалы үчүн жок дегенде эле 1-2 квартираңыз болсо, аны арендага берсеңиз, ай сайын акча түшүп турса, анда пожалуйста той берсеңиз болот. Анан атайын карыз калып, кредитке алып, же болбосо өзүн өзү жабат деп ошого расчет кылып туруп анан 2 жыл мээнет менен тапкан акчаны чачып салыш, бул туура эмес деп ойлойм да. Ошон үчүн пассив деген короп кетет, эч кандай акча алып келбейт. Актив деген өзүнүн баасын наоборот жогорулатат, же болбосо акча булак түзүп берет. Анан кыска мөөнөттө акча табат экенсиз, түбөлүк мөөнөттө акча табат экенсиз да. Кыска мөөнөт алып сата коюу, шабашкага чыга коюу, же болбосо күнүмдүк иштер, мына ушунун баары эч кандай перспективасы жок. Канча иштесең күнүмдүк акчаңды табасың, андан кийин эч кандай өсүп өнүгүү жок да ал жерде. Түбөлүк акча табуу дегенде бир багытты тандадың, дайыма өзүңдүн чеберчилигиңди өстүрүп атасың да. Анан жыл өткөн сайын өзүңдүн бааң өсө берет. Ошону түбөлүк акча табуу деп айтсак болот. Демек, ушунун баарын мен сиздерге азыр акысыз жакшы бир каржы боюнча сабак бердим. Мен сиздерге дагы айта кетейин, эгерде менин кайтарым байланышым менен билим алып алайын, түбөлүк ошол билим мага пайдасын тийгизсин десеңиздер, менин 5 айлык онлайн курсум бар. Ар бир видео сабактын аягында суроолор болот. Сиздер аларга жазуу түрүндө жооп берип мага жөнөтөсүз. Мен текшерип кайтарым байланыш берем. Ошол 5 айлык онлайн курсту окусаңыздар болот. Андан сырткары ким мен курс окуй албайм дегендерге менин 12 китебим азыр Кыргызстандын китеп дүкөндөрүндө сатылып атат.
ошол китептерди алып деле окусаңыздар аябай жакшы пайдаласыңар. Дагы биз турак жай менен иштешебиз. Эгерде сиздер мисалы үчүн жерим бар, бирок үй сала албай атам десеңиздер, биз рассрочкага 5% без залога үй салып беребиз да. Башында болгону 35% бересиңер, калган акчаны 25 айга бөлүп төлөсөңүздөр болот. Эч кандай 5% без залога үй куруп беребиз да. Анан дагы сиздерге айта кетейин, биз ошол үйдү салыш үчүн, мисалы үчүн бизнести масштабирует этиш үчүн бизге дайыма инвестиция керек да. Биз 25% годовых менен инвестиция кабыл алабыз. Мисалы үчүн 100 000 сом берсеңер, 125 000 сом кылып кайтарып беребиз 1 жылдан кийин. Миллион сом берсеңиздер, 1 миллион 250 000 сом кылып кайтарып беребиз. Бул любой бизнесте бул туура эле нерсе. Анткени сен мисалы үчүн акча кылып атсаң, то есть бизнес кылып атсаң, адал иш кылып атсаң, сага сөзсүз түрдө акча керек. Эмнеге дегенде кардарларың көбөйөт, ал кардарларды тейлегенге акчаң жетишпей баштайт да. Ошон үчүн көп бизнестер банктан кредит алат. Кредит алганда бул биринчиден банктын байышына аябай сен салым кошосуң, экинчиден ошол эле тиги кредит алгандан көрө элдер менен иштешкениң жакшы да. Анткени элдер акчасын сандыкка басып жата бербей, андан көрө сенин адал бизнесиңе салса, ошол жактан жакшы пайда кылып алып атат да. 25% годовых менен. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, ушул вопростор менен кайрылсаңыздар болот. Так, ассаламу алейкум, үй куруу боюнча дейт. Үй куруу боюнча бул шапка профилинин астында таплинк деген турат. Таплинкти бассаңыздар эле ошол жерде WhatsApp турат. Рассрочкага үй куруу деген. Ошол жака дароо эле менеджерге өтөсүз дагы вопросторду бересиздер. Так, чоң рахмат, сиздин ушул сөздөрүңүз жакты. Чоң рахмат, аябай пайдалуу болду. Анда эмес, урматтуу мекендештер, бардыгыңыздарга бекемден соолук каалайм. Бирөө чалып атат. Так, Жет область боюнча дейт. Жет область азыр үй куруу боюнча пока Сокулуктан Кантка чейин эле. Эмнеге дегенде биздин строительный бригада башка областтарга жетише албайт да. Биз ушул Канттан Сокулукка чейин эле биздин строительный бригада жетишип иштей алат. Эгерде ошол Бишкек, анан тиги Жыл массив, анан тиги Канттан Сокулукка чейин жериңиз болсо үй курам десеңиздер, бизге кайрылсаңыздар болот. $7,000 1 жылга канча кошуп бересиздер дейт. Мисалы үчүн $7,000 25% кошулганда, где-то сиз калькулятор менен эле эсептей койсоңуз, $7,000 плюс 25% дегенди басып койсоңуз, анан чыгып калат да. Так, агайга инвестиция кылгыла ишеничтүү адам, рахмат. Анан негизи эле инвестиция менен уже 2-3 жылдан бери иштеп келатабыз. Ар бир адамдын акчасын срок калтырбай бардыгын кайтарып берип атабыз. Ошон үчүн биз менен иштешкен жакшы да. Эгерде тиги кимдир бир бирөөнүн тиги акчасын алам десең, азыркы заманда репутацияң бузулат дагы. Репутацияң бузулса, такыр эле эч ким менен иштеше албай каласың да. Ошон үчүн биз кичинекей акча үчүн инвестициябызды бузбайбыз, бардыгы менен таза иштейбиз да. Так, первоначальный взнос жок болсо үй курасыңарбы дейт. Первоначальный взнос жок болсо үй кура албайбыз. Эмнеге дегенде биз жана сиз берген 35% плюс үстүн акча кошуп, өзүбүздүн акчабызды вложение кылып туруп, анан акча курабыз да, үй курабыз. Анан калган остатокты сиз 25 айга бөлүп төлөп атасыз да. Ошол жерден 1 жыл төлөгөндөн кийин анан биз пайда көрө баштайбыз да. То есть өзүбүздүн акчабызды рисковать этип салып, еще тиги келечекте кийин пайда көрөбүз деп иштеп атабыз да биз. Чыңгыз, чоң ийгилик, бар бол, ден соолукта бол. Чоң рахмат. Так. Да, кандай суроолоруңуздар бар, берип алыңыздар. Мисалы үчүн кээ бирөө айтат да, мына мен үй кургум келип атат, бирок болгону 20% первоначальный взнос бере алам дегендер бар да. Анан мен айтам, урматтууларым, мен сиздерге салып бермекмин, бирок ар бирине мисалы үчүн 20% эле первоначальный взносу бар экен, салып берип коелу деп
уступкага кете берсек, анда биздин компания банкрот болот да. Ошон үчүн биздин компания банкрот болбош үчүн, чтобы рисктерди учитывать этиш үчүн 35% бул минимальный сумма да. 35% первоначальный взнос бересиңер, жетпей аткан сумманы биз өзүбүз салабыз дагы, силерге үй салып беребиз, силер кирип жашай бересиздер, ай сайын төлөй бересиздер. 25 айдын ичинде кутулуп коесуздар. Так, Бишкекте участок дейт. Жакшы, Бишкекте участок болсо кайрылыңыздар. Жакын арада эле биздин компанияга мен биринчи оюмду айта кетейин. Жакын арада эле биздин компаниядан олимпийский чемпион спортсмен келип клиент болду да. Ага дагы рассрочкага үй салып берип атабыз. Эфир сакталабы дейт, сакталат. Агай рассрочкага даяр квартира алганга жардам бере аласыңарбы дейт. Ушул жакка айтып керейин, негизи эле даяр квартираны эч ким рассрочкага бербейт да. Вот ушуну билип алыңыздар. Квартираны только курулуп аткан на стадии строительства гана рассрочка ала аласыздар, а даяр квартираны эч ким рассрочкага бербейт. Биздин китептерди менден сатып албайсыздар, китеп дүкөндөргө барып сатып аласыздар. Анан мына көп эле адамдар менин видеолорумду көрөт, өзүнүн жашоосуна жакшы кеңештерди алып колдонуп пайда көрөт. Бирок көп адамдар бөлүшкөндү унутуп калат да. Азыр мен бул эфирди сактап коем, ошондо лентага чыгат, сөзсүз түрдө бөлүшүп коюңуздар да. Ошол сиз кадимкидей бул билим мага жакты, мен пайдаланам дегенди билдирсин. Анткени сиздердин дагы 2-3 тааныш досторуңуздар бул видеону көрүп калса, сөзсүз түрдө сиз аларга жакшы ийгиликке жетүүсүнө себепкер болосуз да. Бардыгыңыздарга бекем соолук каалайм. Кудай буйруса кийинки жолугушууга чейин сак саламатта болуңуздар.